Сардар экөөбүз трак айдап алып кетип бартабыз дилдерден. Кандай, жакшы иштер? Ассалам. Трак жактыбы? Сонун экен кычыраган. Көрсөтө берейинби? Көрсөтөбүз. Опана деп туруп Бакыт энибизге алынган тракты дилдерден алып кетип бартабыз. 2023 жылкы трак 260 миң эле жүргөн. Азыр капотун ачып деле көрсөтсөк болот да, салонун ичин. Мекендештерге кичине маалымат болуп калсын деп атабыз. Бул деген аттын күчү 505 хаус пауэр деп коет. Аттын күчү 505. Дизель куя турган бактар дагы чоң экен. 150, тиягы 150, 300 галлон батат экен. Дөңгөлөктөрдүн баары сонун состоянияда. Мына жакындатып көрсөтүп коеюн. Абдан сонун тракты алып кетип бартабыз. Бакыт энебиз менен сүйлөштүк. Кудай буйрса, муну азыр компанияга алып кетип бартабыз. Анан баарын даярдап, бир 2-3 күндө жумушка даяр болуп чыгып калышы мүмкүн. Азыр ичин көрсөтөйүн, салонду көрсөтөйүн достор. Салонду көрөлү. Быс сымылда деп туруп, 2023 жылкы трактын салонун көрсөтөлү. Муякта деген бүт датчиктер бар экен. Линияны тепселегенде да датчиктер бар экен, моонун ичинде экен. Анын астыда машина болуп калса да өзү токтойт экен. Азыр ото алдырып сиздерге көрсөтөбүз. Салондун ичи матрастар менен. Бул жакта экинчи киши. Жана муяка деген эме коюш керек экен. Микроволновка коюш керек экен. Бул болсо холодильник. Заводской холодильник. Кээ бирөө жактырбайт кичинекей депчи. Атак мооларын салып коюптур. Ичин жуудургандан кийин салып коюшат да. Таза болсун деп. Азыр мен сиздерге ото алдырып көрсөтөйүн. Майлыжды. Бул жакта аварийка включенный экен. Жок, поворотник включенный болуп калыптыр. Мына достор, 260 миң жүргөн трак. Абдан сонун экен, жакты мага. Азыр муну эмени өчүрүп коеюн, моторду өчүрүп коеюн да капотун ачып бир сыра көрсөтүп коелу. Азыр достор, Бирклайндердики капоту могул жерден ачылат. Дөңгөлөктөрдүн баары состояниясы жакшы. Мына астынан бери мотордун астын көргүлө. Мотордун астында бир каплика май жок. Баары таза. Бул дисковый экен, тормоздун баары дисковый экен, арты дагы, асты дагы. Мындай кычыраган трак болду достор. 2023 жылкы тракты алып кетип барып сүйүнүп атабыз. Азыр муякта ашабыз дагы. Могу жерде тарткычы бар. Азыр быс сымылда деп туруп ачып туруп бир сире моторун да көрүп коелу. Мына достор, мотору DD15. Бүт баары кычырап турат. Дөңгөлөктүн ичи. Эме колодка эмес, бул дисковый экен. Ар жагын көрсөтөйүн. Ар жагын көрсөтүп коелу. Мына бул жагы дагы. Фильтрлери, мына антифриз куюлат. Баары таза. Эң негизгиси мотор менен коробка. Астын бүт баары куп-кургак. Бир май көрүнбөйт. Эми 23 жылкыда. Ошондой дагы бир жолу тегеренип коеюн да видеону токтотоюн, анан жумушка жеткенде дагы видеолорду тартабыз. Артында дагы тормозной дисктер. Мага жакты. Бүгүн эртең менен Бакыт энебиз менен сүйлөштүк. Мен өткөндө Бактияр энем деп аткан, көрсө Бакыт энебиз экен. Өзү Москвада, ата-энеси Кыргызстанда. Атасы менен да сүйлөшкөнбүз. Чоң салам, достор. Азыр бул компанияга барганда дагы, жолго чыгарарда дагы көрсөтөбүз. Не кылалы, кеттикпи анда? Кетели, көп кармалбай. Кийинки эфирден жолукча сак саламатта калыңыздар. Кетти трак, кетти. Чиркин жашоо. Кооз жерлерден өтүп бартабыз. Машинанын жүрүшү зыңк экен, зыңк. Каскадия. Аз эле убакыт калды, жарым сааттык жол калды. Жумушка жеткенге чейин. Муякта бетонный завод бар экен.